Менин жанымда турган 3D форматындагы сүрөт. Бул сүрөттүн өзгөчөлүгү улуттук кийимдерин кийген кыз келиндерге мындай мончокторду тагып койгондугунда экен. Эгерде сиз кааласаңыз, табитиңизге жараша мончокторду өзгөртүп алганга дагы чоң мүмкүнчүлүк түзүлөт. Сүрөт тартуу бул табияттан берилген эң чоң таланттардын бири. Сүрөтчү жаратылышты, адам келбетин, жада калса жан дүйнөсүндөгү абалды сүрөт аркылуу жеткире алат. Мерим менен Эльвиранын да сүрөтчү катары табияты кенен болуп, өзгөчө кооздукту жаратууга аракет кылышкан. Курбулар учурда мына дал ушул кичинекей бөлмөнү ижарага алып, чыгармачылыгын өркүндөтүп келишүүдө. Бул жерде кыздардын эмгегинен жаралган мончок шуурулар менен кооздолгон портреттердин көптөгөн түрүн кездештирүүгө болот. Сырга, шууруларды да алар өз колдору менен жасашат экен. Көчмөндөр оюна барганда биз ошол жерден көп киши аябай эме кылды, кызыгышты да. Биз ошол жерден чынында мындай биринчи экенин билдик, анткени өзүбүз жазадык буларды, чынында башка бирөөлөрдөн көргөн эмеспиз да, бул өзүбүздүн идеябыз болчу. Биз ойлоп жүрчүбүз, башка мамлекеттерде балким бардыр депчи, анан жакшы эле карадык интернет блогторунан, бирок көрө алган жокпуз. Кыздар бардык эмгектерин көтөрүп, 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна да катыша алышкан. Ал жерде чет өлкөдөн келген конокторду 3D форматында тартылган кыздардын портреттери көпчүлүктү кызыктырбай койгон жок. Өзгөчө басымда алар этно кийимчен кыздарды чагылдырып, кыргыз кызынын өңүн бергенге аракет кылышканын айтышат. Кылып чыгарганыбыздын себеби мындай кыргыздын улуттук кийимдерин мындай кыргыздын кыздары көрсүн, кыргыздын улуттук кийимдери кандай экенин, кийинки муундар ушу кыргыздын кийимдерин формасын жоготпостон, кийинки муундарга өткөрүп бергидей кылып, ушундай көрүнүп турсун деп ушундай сүрөттөрдү жасадык да. Ар бир инсандын өзүнүн кайталангыс өнөрү болот. Мына ошол өнөрдү өркүндөтүп, алдыны көздөй алып кетүү бул өзүбүздүн колубузда. Мейра Абдылдаева, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ таң маанай берүүсү үчүн.